Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Аброй программасын баштадык. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз программабызга дагы бир сиздер күткөн абройлуу инсанды конокко чакырганбыз. Жаш болсо да көптөгөн ийгиликтерди багындырган, тайманбаган Өзбек кино агенттигинин Түштүк аймак боюнча өкүлү, республикабызда. Асранкул Жээнкулов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү биздин программабызга куш келипсиз. Мынакей жаз келип, аба ырайы сонун болуп бүгүнкү күндө биз программабызды эшикте сиз менен маек курабыз. Таза абада, демек баягы саясаттан сырткары программанын аты эле айтып тургандай эле абройлуу адамды чакырып, жеке адамдын жашоосу, жасап аткан иштери жөнүндө сүйлөшөбүз. Демек бүгүн сиз жөнүндө сүйлөшөбүз. Рахмат. Алгач эле суроо атайын, жакында бир Facebook баракчага ушундай өзбек киносу боюнча бир анонс десек болобу, жарнама десек болобу чыгардыңыз. Анан бул кандай кино, анан кимдер катышат, буга бир гана өзбек актерлорубу, анан кинонун аталышы кандай, бир аз ошол жөнүндө токтолсок. Негизинен мен биринчи ирет баардык Кыргызстан элин, Ош шаарынын элин Рамазан айы менен куттуктагым келет. Анан бүгүн жума күнү, жумаңыздар маарек болсун. Бул күндү жолуктурганга Аллахка чексиз шүгүрчүлүктөр болсун. Ошону айтат элем. Анан бул кино боюнча дегеним биз 2018 жылдан баштап Begaim Life деген фирманы иштетип баштадым да. Бул жактачы фирманы иштеп баштадым. Анан Өзбекстанга жолдор ачылып калды. Негизинен жолдор ачылып, ошол менен аркылуу концерттер, бул жакта шоу бизнес немелери, жолугушууларды өткөзүп жүрүп, анан Өзбекстандын назарына түшүп калдык. Негизинен айтканда, министрлердин назарына, ошо киноактерлордун, чоңдордун назарына түшүп калып, анан бизди ошол жака иштешүүгө чакырды. Негизинен анан бизди дегенде жеке сизди эле? Эми негизинен бизде бир эле мен эмес да, операторубуз бар, мындай кандай десем, журналисттерибиз бар, монтажерлорубуз бар. Мисалы бул жерден көптөгөн баягы адамдарды алып кетип, ал жака тажрыйба алмашууга да алып барып келип атам да. Бул жерден Элтердин балдары алып келишти, Нурдун балдары алып келишти, телеканалдардынча. Драм театрдын балдары барып келишти, ушундай сыяктуу иштерди кылабыз. Андан кино боюнча токтоло кетсек, биз эки проектти баштадык. Биринчи проектибиз бул Зулмат ва Зиё деп ошол баягы Сапара Каримова түшкөн, атактуу Самара Каримова түшкөн баягы Кадырхан сериалынын жаратуучулары экинчисинде Зулмат ва Зиё деген сериалды башташты да. Кандай которулат ошондо? Караңгылыктан жарыктыкка деген сериал. Анан бул сериал баягы көркөм кеңеш деген болот да ал жактачы. Ошол көркөм кеңеште азырынча тастыктала элек. Тастыкталып баса дагы 5 сериясы азыр даяр болуп неме болуп атат. Анан экинчисинде ошол хулиган деп баштаганбыз. Негизинен 5 мамлекетте тартылды: Турция, Кыргызстан, Өзбекстан, Россия өлкөлөрүндө. Анан Кыргызстандын аймагында как сопродюсер катары мени сунушташты. Анан кийин макул болдум. Себеби буга чейин Дилшат Ахмедов, режиссерубуз Дилшат Ахмедовдун фильмдерин мен көрдүм да, бир сыйрачы Сабок, Жумбок, Табышмак. Анан кийин Жумбак сериалынын акыркы, Табышмак деген сериалдын акыркы финал эмесин ушул жерде алышты, Ошточу. Андан кийин дал биз отурган ушул Изюм эмесинде коноктошту, жакшы болуп кетишти. Андан кийин экинчисинде дагы бизге ушул Ысык көл эмесин, калаасын, Ысык көл эмесин бир сыйра эме кылгыла, Ош шаарын көрсөткүлө деген бир идея менен чыгышты экинчи сериалгачы. Анан макул болуп договорлор, келишимдерди түзүп, ошону баштадык. Бул негизинен жаштарды баягы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, суицидтердин алдын алуу боюнча Өзбекстандын МВДсы менен, Ички иштер министрлиги менен кошо чогуу тартылган сериал. 120 сериядан турат, азыр 60 сериясы почти что даяр. Калган серияларын Кудай буйруса ушул финалын Ысык көлдө кылабыз деген чоң ниеттерде отурабыз. Анан бул жерде менин максатым кыргыз актер актрисаларын, жаш актер актрисаларды, анан бизде жанагы жаңыдан чыгып ошол кино тармакка аралашып келип аткан жаштарды дубляжга эмеге үйрөтүү боюнча ошол сериалдарга аралаштырып баштап атабыз. Кандай тилде кетет? Ал азырынча менин юртум Майбаш деген каналдан эме кылтат, өзбекче тилинде кетип атат, өзбек тилинде. Анан кийин эгерде Кыргызстандын каналдары баягы частный да,
сатып алганга кызыктар болсо биз кыргызчага, орусчага дагы которуп бергенге биз даярбыз. Ал киного кыргыз актерлору да катышат? Албетте бул кинодо кыргыз актерлору бар. Негизинен жаштар, молодежь жаңыдан чыгып келип аткан жаштарды мен алып чыкканга аракет кылдым. Себеби баягы жаштар дагы көрүнсүн, аксакалдар баягы бардык жерге барсаң эле баягы айтат го жаштар келсин, жаштар келсин. Ошон үчүн мен бардык баягы жаштарды ойнотууга аракет кылдым бул жердечи. Эч кандай баягы акчасы жок. Мисалы кээ бир жерге барсак акча сурайт да, эч кандай акчасы жок, жок гана талантына баа бердик, эме кылдык. Ошол менен сүйлөшүү менен эки элдин достугун чыңдоо менен өзбегин да алдык, кыргызын да алдык. Ошентип азыр иштеп атабыз. Бул жерден 5 жашты айтсак болот. Азыр Ташкент линиясына Кудай буйруса чыгышты. Сиз ошондо кинодо режиссерлук? Жок, режиссерубуз Дилшат Ахмедов деген киши. Бул көптөгөн 6-сериясын, то есть сериалын тартып аткан киши да. 6-сериалын тартып аткан киши, а биз сопродюсер катары андан уюштуруу иштеринде жардам берип атабыз. Анан кийин өзүм актерлук чеберчиликти бир сынап көрөйүн деп биринчи жолу сериалга өзүм түшүп атам. Актер ошол Кыргызстан эмеси боюнча, региону боюнча эми баягы Чорный каралар деп коебузбу? Ошонун жетекчиси катары өзүм ойноп атам. Yonimda pul yo'q. Qurolni tushir. Bolalaringiz gostinitsaga borsin, berib yuboramiz. Bo'ladimi? Mana bu erkakcha gap bo'ldi-da. Bo'pti, mayli. Sizlar ham borib oxliroq uxlanglar. O'tirib biz bilan birga ovqatlansanglar bo'lardi. Rahmat. Qornimiz to'ydi. Shunaqami? Mayli, ketdik beki. Каралардын шефи болуп атат. Ооба, типа ошондой. Мен себеби башынан баягы бригада, анан кийин шайтанат, неме Крестный отец ушул эмелерге, фильмдерге кызыгып келгем да. Анан неме сунуштар түштү, башка фильмдерден эле, бирок мындай сунуш түшө эле келет да. Мен өзүм ошол кыялым ошол болчу. Чтоб Чорныйларды ойносок, ошол тармакка бир мындай кызыгуу арткан бир мезгилдери, студент мезгилдери. Жашооңуз ошондой эмеспи? Мындай шеф болгуңуз келип, жумшагыңыз. Негизинен эми шеф болуш бардыгынын эле кыялында болсо керек да. Мен шеф болгондо мындай көп эле тармакта иштедик. Негизинен билесиз, телевиденияда да иштедик, кайрымдуулук фонддорду жетектедик, маданий борборлорду жетектедик. Анан бирок андай алиги шеф болуш эмес, ошол нерсени баягы майын чыгарып иштеше билгенде. Ошол нерсе мага жагат. Баягы бир нерсени дагы кылсаң, түрө кыл, мындай эптеп кылбай, мындай жакшына кыл дейт го, ошол сыяктуу кылып неме кылып атабыз. Анан кийин мен баягы айтып өткөндөй Бегайм Лайф маданий борборунда да иштедим да. Иштеп баягы Сахиба Шакирова деп ош садосу менен баягындай кандай десем, өнөктөштүктө иштедик. Анан эксклюзив адамдарды ош шаарына алып келгенге эме болдук да. Мисалы Адиз Ражабов Кыргызстанга биринчи жолу келди. Дилназа Кубаеваны биринчи жолу алып келдик. Андан кийин Сайда Раметованы биринчи жолу алып келдик. Неме Асадбек деп ошол шайтанат аркылуу таанылган Йодгор Садиев деген менин устатым бар. Ошол кишини дагы биринчи жолу алып келдик. Ушундай эксклюзив адамдарды ош шаарына, оштун мындай Сулайман Тоосун көргөнгө, ак бурасынын суусунан ичкенге бир салымыбызды кошуп атабыз. Жакшы. Кинодо кайсы тилде ойнодуңуз? Мен билем, сиз соц тармактарда аябай өзбек тилинде жакшы жазасыз, анан жакшы сүйлөйсүзбү? Негизинен албатта десем болот. Мен өзбек тилинде жакшы сүйлөйм. Өзү 5 тилде жок. Мен китептерден, себеби китепти көп окуйм. Себеби азыр деле мына Тохур Маликтин Алвидо балалык китеби машинамда жүрөт, ошону окуп атам. Себеби сериалы кетип атат, ошону китебин эмеси кандай болду деп китебин окуп көрүп атам да. Анан кийин өзбек тилинде ойнодум. Себеби дегенде дубляжчыларга себеби үстүнөн үн басат да. Ошолорго кыйын болбосун деп мен өзбек тилинде ойнодум. Кыргыз тилинде которула турган болсо, ал жакта деле Кудай буйруса ойношко которууга. Кыйын болбодубу сизге? Жок, эми кыйынчылык кандай десем, кыйынчылык эми бираз болот экен, чочулоо болот экен. Кандай болот? Себеби камерада как журналист катары чыгып жүргөн, бирок сериалда, кинодо мисалы аткарып 3-4 дубль, 5 дубльге чейин тартып аттык. Жакшы, Кудай буйруса көрсөңүздөр болот. Эфирде өтө жакшы
мындай эме калтырган, азыр мактоолорду угуп атабыз анча-мынча эмелерди Азыр угуп кетип атабыз. атат эфирде. Азыр бүгүн кече Кудай буйруса 19 серия кетти. Дүйшөмбү күндөн баштап кайра буланат да 5 күн берилет. Өзбекстандын каналдарынан кетип атат. Кино жөнүндө сөз кылдык, сиздин актёрдук чеберчилигиңиз жөнүндө сөз кылдык. Эми Асрандын бүгүнкү Асран болуп отурушуна кандай жолдор менен басып келдиңиз, бир аз сөз кылалы, Мен негизинен ошол Аксы районунан болом. Жалал Абад областынын Торук айылында 88-жылы төрөлгөнмүн. Атам шофер, айдоочу, мамам мугалим, педагог, азыр да мектепте иштеп атат. Андан кийин мектепте окуганда жакшы окудум. Себеби мугалимдин баласы деген айылда билесиздер, баягы эме болот экен, мындай интрига сыяктуу болот экен. Себеби жаман окуп, мисалы 4 алып же 3 алып калсаң, жана муну мугалимдин да баласы жүрөт го деген бир эме болот экен. Анан красный эме менен бүттүк, кызыл аттестат менен бүттүк. Эми баягы мүмкүнчүлүгүм чектелгенге байланыштуу врачтардын эмеси менен бир аз ошол жагынан кыйынчылык болду. Үйдө тарбияландым, баягы эмеге чейин, мектеп жашына чейин деп эле үйдө тарбияландым. Бизде ал мезгилде садик дагы жок болчу. Андан кийин мектепке 95-жылдан бардым. Жакшы, Кудай буйруса окуп, баягы ата-энемдин ошол айтканын кылып, мен чындап эле баягы 18 жашка чейин ошолордун чыккан чызыгынан, линиясынан чыкпай жүрдүм да. Ошол нерсе мага өтө мындай болду. Анан мектепте дагы баягы фундамент дейби, ошол нерсе жакшы курулган экен. Орус тилинде бияка келгенде кыйналган жокмун. Англис тилинде бир аз азыр деле сүйлөйм, бирок баягы өтө чечкиндүү нерселерди мындай эме кыла албай калам. Бирок түрк тилин өздөштүрдүм, араб тилин өздөштүрдүм, Кудайга шүгүр. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, мүмкүнчүлүгүм чектелгенге байланыштуу бир аз кыйын болду депчи. Эми баягы сиз бирок ага карабадыңыз да, алдыга карай гана жылдыңыз болгону. Көпчүлүк инсандар баягы ушу жашоосуна нааразы болуп, 360 мүчөсү бүтүн болсо дагы жашоосуна нааразы болгондор канча. Сиз бирок артка чегинбей, тескерисинче өлкөгө болгон салымыңызды кошуп келе жатасыз. Негизи мындай басуу мүмкүнчүлүгү болгонбу? Басуу мүмкүнчүлүгү бизде азыр деле басам, бирок баягы алыскы аралык деп коет го. Алысыраакка чыкканда барбир баягы арабачага отурганга туура келет. Себеби дегенде баягы алсырап каласың да, отдышка деп коебу, орусча, кыргызчасын билбей атам. Ошондой эме болуп каласың да. Азыр мисалы бир нерсени кармасам, бирөө жетелесе, басып кете берем кеңиричи. Анан өзүмчө аракет кылып эме кыла албайм да, мындай баса албайм. Бирок бир нерсени кармасам, басуу мүмкүнчүлүктөрүн эме кылдык. Эми баягы Сабырбек Жумабеков мырзага 2 жолу бардык. Ошол кезде баягы азыркы вице-мэрибиз Сонунбек Жунусбаев биздин окуган университетте эме болчу, жаштар комитети болчу. Ошол өтө чоң роль ойноду ал жака барып келүүмдө, себеби студенттер менен баарлашуумда, студенттерден кичине тыйынтыпыр жыйноомда барып неме болуп келдим. Ошол мезгилде жанагы эми бизде баягы айылды билесиз, айылдан келген жаштар бир аз баягы барбир бюджети чектелүү болот го. Анан мен бул нерсени баягы колума акча түшкөндөн кийин, бир аз өзүм иштеп, ошол турмушту көргөндөн кийин гана баягы көрүнүп баштадым да. Анан азыр ошол заграницаларда, Германияда, немеде, Турцияда дагы баягы эмелерди кылса болот экен. Дагы шанс бар экен. Ошол нерселерди кылса неме болот, бирок ал жака баягы барууга азырынча баягы чоң каражатты таба элекмин. Ачыгын айтышым керек. Буюрса эми сиз азыр жашсыз, себеби мен баягы жакын арада ушундай окудум да, жашоодо мурда 40тан кийин жашоо башталат деген сөз бар эле го. Жок, тескерисинче ошол изилдөөдө адам баласы 33 жаштан кийин өзгөрүү болот экен да. Анда биз нак өзгөрүп атабыз да. 33 жаштан кийин жашоолор, себеби 33 жашка чейин балалык сезимдер болуп, 33 жаштан кийин жашоого болгон баягы умтулуус башкача өзгөрөт экен да. Буюрса сиздин дагы баягы тилектериңиз орундалат деген үмүттөмүн. Анан көп жактарда иштеп келдим дедиңиз. Асран, анан кандай болду ошол иштегендериңизде, ошо айтып өтсөңүз? Мен негизинен биринчи ишимди ошол ЛТР телеканалынан баштадым. Себеби дегенде биздин устат ошол журналистика тармагы боюнча Мыктыбек Арстанбек ажыкебиз болгон. ТВ академияда поштогу немесинде биринчи жолу эмени бүтөрү менен, университетти бүтөрүбүз менен ошого тапшырганбыз. Журналистиканы бүттүңүз? Журналистиканы бүткөнбүз, ошол эмесин бүткөнбүз, курсун нолдон баштапчы.
Анан азыркылар баягы журналист менен эле сотканы кармап алып чыга калышып атпайбы? Блогер сыяктуу. Эми блогерлерге мен сөз тийгизгим келбейт, бирок баягы журналистика, этика, сүйлөө речи, анын эмеси, мисалы камеранын кандай коюлушу, биз мисалы кабарыбыз бар да ал нерселер боюнчачы. Ошол нерселерден Кудайга шүгүр неме болду. Анан ЛТРде 2 жыл Нуркыз Кадырбек кызынын колунда тарбияландым. Талантбек Канатбек уулунун колунда тарбияландым. Ошентип анан ЛТРде иштедик. Иш алып бардык, тажрыйба алмашуу иретинде. Бирок ал жерде баягы саясий көз караштарда мен билесиз, ар жака мурдумду тыккан баламын. Саясий өңүттөн улам. Саясий дегенде мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясында бир аз мүчө болуп боло койдум эле. Бир аз кандай десем ошол жактан саясий кысым боло баштады. Анан кийин сен муну кыласың, муну кылбайсың деген эмеден баштап мен ЛТРден өз калоом менен кетип калганмын. Андан кийин ошол Ош-ТВга Эрнис Кыязов мырза келди. Андан кийин Ош-ТВда иштедик. Андан кийин ошол телевиденияларда, сайттарда иштеп жүрүп, ушинтип журналистика тармагын өздөштүрүп алдым. Анан Негизги кесибиңиз кандай? Тарыхчы, мугалим. Иштедиңизби? Иштеген жокмун. Себеби дегенде тарыхчы мугалимдин биринчисинен айлыгы аз экен. Мугалимдердин азыр көтөрүлүп калса билбейм. Ошол мезгилде биз иштеген мезгилде 5000 сом дешкен. Эми ошол мезгилде 2011-жыл болду. Акчага карадыңыз да, Мен негизинен акчага карадым. Себеби дегенде ал жерде мисалы биздин кийимибиз, мисалы үй бүлөнү багыш, мисалы мен ата-энемден мисалы акча анча-мынча сурай бербейм да. Өзүмдүн неме кылып анан. Тескерисинче ата-энеңизди карайсызбы азыр? Ооба, мен карап, мисалы атам менен азыр чогуу жашайбыз. Мамам ошо эме шартка, турмуш шартка байланыштуу Аксыда мугалим. Ошол жакта жашайт. Эмеде келип турат, каникул убактарында эмелерде келип турат. Мен ошого мындай өзүм тейлегенге, атамды кошо тейлегенге, атам постоянно менен болгон үчүн анан неме кылып, анан мен Сизге эми оң колуңуз ошондой болуп туруп эме кылат. Ошентип биз баягы бирөөдөн эме кылбадык, наоборот жардам бергүүгө аракет кылдык. Анан биз жашоодо биргебиз кайрымдуулук фондун иштетүүгө дагы ошол салым болду да, эме кылды да. Мен мисалы мындай эле айтайын, бай кедей деп бөлгүм келбейт, бирок ошол баягы бизнесмен, аркы беркелерден алып, ошол кедей кембагалдарга, орук жандарга, мисалы мен буга чейин 3-4 колясканы берүүгө, инвалидный колясканы берүүгө өзүмдүн салымды коштум. Мен ал нерселерди баягы айткым келбейт. Себеби Аллах көрүп турат, мен ошон үчүн кылдым. Анан кийин анча-мынча шаарда кыйналган, жакыр жашагандарды азма светин, газын дегендей төлөп, ушундай нерселерди дагы ишке ашырып жүрөбүз. Андан баягы дагы бир кызык нерсени айтып берейин. Өтө кызык нерсе болду. Бир аял келди да. Биз жашоодо биргебиз деген фирманы иштетип атканыбызда жардам керек деп, анан биз жакшы деп байланыштырып, ошондо авиатор деген эме ачылган, ресторан Чыңгыз мырзаныкы. Ошол киши менен байланыштырып, күндө бир маал ысык тамагын уюштурдук эле да. Анан кичине колубуздан келген акчабызды берип, үйлөрүн барып жыйнап, кыздарыбыз анча-мынча эме кылып, анан эме кылганда эме болуп калды. Ошол неме араккеч аял болуп чыкты да. Мен тооба кылдым, бирок араккеч аял болду. Биздин берген эмелерибизди сатып, арак алмаштырып, ушундай нерселерди дагы көрдүк да. Андан кийин ошентип баягы текшерип туруп анан кийин бере турган болдук. Негизинен азыр мисалы документин сурап, кайсы жерде кандай жашайт, өзүбүз барып, фото, видео кылып анан кийин берүүгө өттүк да. Бул нерсени ошондой нерселерди. Сиз жалгызсыз, а? Жалгыз. Эгоист болбодуңузбу? Эгоисттигим, эгоист дегенде кандай билбейм, бирок мен баягы өзүмдү мындай, кандай десем, өзүмчүл деп айта албайм, бирок баягы айткан нерсемди бирок кылам. Бүгүнкү күндө деле ошондоймун. Айткан нерсемди баягы максат коём. Мына жерге жетишим керек, ошол нерсени сөзсүз аткарамын. Ал жолго мисалы урушуп талашпайм, бирок ошол нерсеге жетиш үчүн бардык нерсеге даярмын. Өжөрлүгүңүз бар экен да. Өжөрлүк бар десем болот. Өтө чоң өжөрлүк, мындай кандай десем, хитрест дагы болуш керек экен. Мен бул Асыран соц тармактарда кайсы чоң дейбизби, жетекчи дейбизби, саясатчы дейбизби, же маданиятта өкүлдөрүнүн өмбө ким болбосун сиздин сүрөтүңүз бар да, ал адамдар менен түшкөнчү.
Кандай алар менен тааныштыгыңыз бар болобу же кандай алар менен сүрөттөргө Эми түшүп ар аласыз? түрдүү ситуация болот. Мисалы саясаттан ошол саясаттан башталды баардык нерсе ошол сүрөткө. Озон мен жаш кезимде өзү негизинен кыргыз шоу бизнестерине кызыгат элем, кыргыз шоу бизнесинечи. Анан мисалы мен бир жолу үйгө ошо кошунабыздыкына Бекборбиев, мен мектепте окуп жүргөндө Бекборбиев мырза келген да. Биздин үйдө конок болгон баягы бизде баягы эме дейт го, мындай сорун деп коет го. Ошол нерсеге биздин үйгө түшкөн да. Ал мезгилде мен Бекборбиевди тааныбайм мектепте окуп жүргөндө. Андан кийин Бекборбиев ушул пиаласынан чай ичем деп аракет кылып ушу эшигине карап качан кетет экен деп Кудай баягындай бата Куран окутуп аткан жер болгон да. Атасы кошунабыздын атасы өткөндө келген. Анан ошентип баягы кетсе экен деп атып неме кылып жолукса экен деп, бирок ошол мезгилде баягы кичинекейбиз, раса кызыкканбыз да. Анан барып ошонун пиаласынан уруттап, кийин Кудайга шүгүр ошко келгенден кийин ошолор менен мына жүз көрүшүп, Гүлшар эженин колунда иштеп, наркы берки кылып, Гүлшар маманы азыр мама дейм. Ошол шоу бизнестин акыр чикирин үйрөткөн ушул киши болот. Дамирбек Нарматов кино боюнча азыр режиссер, мына министрдин кызы Махабаттын 4 эмесин Ош областы боюнча мага буйруса тапшырды. Мынакей аны дагы буйруса келишет, бир 20 күнүнүн ичинде Ош шаарына келишип, съемкалар тартымдарга келишет. Азыр кастинг болуп атат Бишкек шаарында. Рустам Аташевдер, ошол эле баягы Зуля, эмелер, Жоробектер ошол Бишкекте жүрүшөт. Азыр ошолорду дагы күтүп алууга даярданып жатам негизинен. Анан ошол сүрөткө түшүп каласыз деп атпайсызбы? Ар түрдүү мындай учурлар болот да, ошондой проекттер менен барып калам. Айрымдарынан эми ачык эле айтышым керек, финансовый жардам алганы барып каласың. Эми өзүм үчүн эмес, ошол иш үчүнчү. Ошондо сүрөттөргө түшүп калабыз. Бирок шоу бизнес, кино тармагы, саясатчылардыкы бул чисто баягыдай иш менен барып туруп, проекттерди ишке ашырып, ошодон баягы эстелик неме кылып калабыз да, сүрөт алып калабыз. Мисалы мен дагы бир кыялым болду, кечегиде орундалды. Роза Аманованы мен өтө жакшы көрчүмүн, сыйлачумун, Ошко алып келгенге өтө аракет кылчумун. Мелис Мырзахматовдун малында бир эле жолу келген да. Анан кече келгенимде мына өзүм колум менен белегимди тапшырып, биринчи жолу сүрөткө түшүп, баарлашып, концертин уюштурууга даярданып атабыз. Буюрса ал дагы пландарыбыздын ичинде бар. Бул уюштурууга дагы сиз даярданып атасыз. Даярданып атамын. Себеби буга чейин сүйлөшүүлөр болгон экен. Динара Багышбаева деген кызыбызды тааныйсыңар, актриса. Ошол кыз менен бир аз сүйлөшүүлөр болгон экен. Анан мен кечегиде үстүнө чыгып калбадымбы? Эжеке ушундай десем макул, эгерде колуңардан келсе өткөзгүлө, уруксатты беребиз деди. Анан мен буга чейин баягы Кубанычбек Жумалиевди жезде деп келчүмүн да. Анан кийин телефондо эле сүйлөшкөнбүз Роза эже менен, жанагы башынан бир канча окуялар өттү, наркотиктер өттү. Ошондо мындай колдоо иретинде Facebook'та пост жазып, тиги кылып, бул кылып, ушундай нерселерди. Андан кийин баягы мен бирөөлөрдү мисалы иштен кетсе, кетти жаман дебейм да. Эч жаман сөз айткан эмесмин. Бирөөсүнүн дагы мисалы 4 мэр кетти, башка кетти, мына иштен алмашып кеткендер болуп атат. Ушул нерселерди наоборот шаар үчүн иштеди, же болбосо мындай иштеди, мына иштерди кылды деп туруп ачык айтып койгонум үчүн көптөрү мени сыйлашат ачыгычы. Ошол нерсесин мен өзүм баалайм. Андан кийин ошол нерседен дагы көбүрөөк баягы плюс жагын неме кылам да. Мисалы ошол кечегиде сиздин көрсөтүүлөрүңүздү көрүп атып, Хулкар эжени көрүп калдым да. Хулкар эже менен мен мисалы ошол өзбек диаспорасына кирип атканда, өзбек баягы иштешесиң да, өзбектер менен иштешип аткандан өзбек диаспорасына мажбур киресиң. Ошол эжеке устатым болот, Сакиба Шакирова устатым болот, Дилмурат Ишанов устатым болот. Аларда Жанар Акаев мырза менен мен студенттик кезибизден ошол биздин үйдө ошол биринчи жолу менден интервью алганда биздин үй баягы эми үйдө дебесең, баягы ижара үйүбүздө, азыр деле ижарада жашайм. Эми биринчи жолу чай бергенибизде, пирожкилерди жегенибиз эсибизде, ушундай күндөр өткөн Жанар мырза менен. Мисалы азыр ошолорду мен жакшы көрөм. Мисалы Сонунбек Жунусбаевди сыйлайм, себеби катуу неме кылат. Марс Исаевди мындай башта мына бизнесмен катары жакшы таанысам, азыр бирге иштеп, документтерибизди бүтүрүп чоң адамдар менен тааныш экенсиз, баары менен жакшы экенсиз.
Баягы текебер болуп кетпедиңизби анан? Жөнөкөй адамдар менен мамилени кылып атасызбы? Жөнөкөй адамдар менен албетте мамиле кылабыз, жөнөкөй адамдар менен сүйлөшөбүз. Күнүндө себеби мен көбүнчө өзүм дагы баягы сценарий жазып, ыр жазып, анча-мынча баягы чиймелеп турганым үчүн жөнөкөй адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Себеби ал адамдардан какой-то аура аласың да, аура аласың и сабак аласың. Күндө бир адамды көрөсүң, мисалы мен баягы неме кылгым келбейт. Ош шаарындагы азыр мына эң жаман мындай учур десем, учур эмес, жаман көзүмө мындай жат көрүнүш болуп атат да, мисалы мурда биздин убакта жарамазан, азыр орозо мал эмеспи? Жарамазан айтчуларды ата-энебиз 15 күн болгондо, андан кийин балам бүгүн орозонун 15-күнү болду, чык, мына үйгө бар, мына үйдөн эмне берсе ал, анан кийин мындай кыл деп туруп үйрөтүп туруп анан чыгарчу да. Азыр мына орозо башталбай туруп баягы кайырчы тилемчиге окшогон эми онтип неме кылгым келбейт, бирок ошондой нерсени мындай көз алдыма элестетем да, жаш балдар чыгып эле баягы кайырчы тилемчиге окшоп сурашып, ушул нерселер көп неме болуп атат. Анан ошондой нерселерди бир аз карап өтөм. Мисалы жаштардын көбүнчө эмесине кызыгам, мисалы жаштар каерде болуп атат, жаштардын иштерине, китеп көп окугандыктан библиотекаларда көбүрөөк жүрөм. Себеби мен мурда баягы интернет жок эле биздин убакта окуп жүргөндө, ошолдон бери китепке кызыгып калгам. Азыр деле мисалы машинамда бир китеп, үйдө бир китеп. Бул нерсени мен Адахан Кимсенбаевичтен үйрөндүм. Ошол барган жеримде, офисимде дагы бирден китепти коюп эме кылам да, мындай. Ошол китеп мисалы бир эле учурда 3-4 китеп менен заниматься кылган аракет кылам. Ошол нерсе мага жагат. Азаматсыз. Негизи ошол саясатка барсам, депутат болсом деген ниеттериңиз барбы? Ниет болду. Коюп да көрдүк. Пешедебиз экен, өтпөй калдык шаардык кеңештен. Аракет болду, эми акчалуулар өттү, көрдүңүз шайлоо кандай болгонун. Азыр эми саясаттан алыстаганым оңураак деп чечтим. Себеби дегенде биз башка мамлекет менен иштешип атабыз. Башка мамлекетте билесиз, Өзбекстан Республикасында мыйзам күчтүү. Мыйзамды карайт, ал жерде саясатты, мисалы саясатчысы саясатын кылат да, бизде 7 жаштан 70 жашка чейин саясатчы. Анан мен ошого саясаттан алыстап, бир аз баягы маданий чөйрөгө жардам бергим келди. Ошол тармакты жетектеп, ушул кино тармагын, кинолорду, шоу-бизнести өнүктүрүүгө, азмынча баягы адабий эмелерди өнүктүрүүгө, улуу мурастарды өнүктүрүүгө. Мисалы дагы бир нерсени айткым келет. Айтурган Темирова Эжеке менен жолугушуу болду да. Ош шаарында жолугушуу болду. Аны мен мектеп жашында өтө кызыгып көрчүмүн да. Ошол нерсени мына 33кө келип биринчи жолу мен көрдүм да. Учурда мен дагы бир проектти баштап атабыз. Кыргыз фильм менен бул. Окуучу жана кыргыз кинокорифейлери деген. Ачык сабак тибиндеги неме? Сабак. Ош шаарында пилоттук долбоорду биринчи жолу кече министр келгенде бердик. Биринчи жолу ошол Кыргыздагы мисалы баягы Ак кемедеги Нургазы, ошол эле бетме-беттеги Бусурман Кулагай, Одуракаев, ушулар менен мисалы Кызыл жол жалжалындагы Паризат Жакыпбекова, ушул эжекелер менен долбоорду баштаганы турабыз. Эгерде азыр министрликтен уруксат күтүп атабыз, ушул уруксатты берип калса, биз Ош шаарында биринчи жолу баягы кыргыз кинокорифейлери менен окуучуларды жолуктуруу иштерин баштайбыз. Өтө сонун проект, Кудай буйрса. Чыгармачыл адамдар менен жүрүп, шоу бизнес өкүлдөрү менен жүрүп, актерлор менен бар эми чыгармачыл адамдармы? Алардын жан дүйнөсү таза, бирок олго мамилеси жакшы, Багы негатив деген жок. Айтып калышат го, саясатта жүрсөң бири-бирин караламай, анан жемелемей депчи. Бул жак тескерисинче баягы бири-бирине жакшы сөз арнаган, жан дүйнөсү таза адамдар деп айтып калат. Ошондой бекен, эми сиз аралаштыңыз? Эми биз аралашып жүрдүк. Негизинен саясатта деле жакшы адамдар бар. Саясат деле мындай, ал өзүнөн баягы эмесинен да, саясаттын жүзү жок дейт го, ал жактан бул жакка секирип, бул жактан ал жакка секирип аткандар менен мен мындай расстоянияда сүйлөшөм. Чынын айтсам, расстоянияда сүйлөшөм. Бирок шоу бизнесте эми баягы эки-экиден болуп, эми айтышуулар, Facebook'тагы немелер, анча-мынча өзүбүз дагы аралашып калган күндөр болду. Ошол нерселерге бир аз көз карашыбыз бар. Өзүбүздүн эми ал баягы Корозонун күнүндө неме кылбайлы, бирок ал жерде деле
мен өтө таптаза чисті ангелочный деп айтпайм да, ал жерде деле инсандык баягы инсандык фактор дейт го, ошол нерселер ойноп кетет. Ал жерде деле бар, интрига бар, жашоо бар, аракет бар, бири-бирине атаандашуу бар, бири-бирине өчөшмөй бар. Ал жерде делечи, бирок кыргыз эмеси мен кечегиде таң калдым Ташкентке барганда. Ошол бардык эме болду, Алтын хума деген, Алтын хума дейм да, Ташкентский фестиваль, кино фестиваль болду. Кызыл Дорожкадан биринчи жолу өттүм, айтып кетишим керек, Кыргызстандын атынан биринчи жолу өттүм. Анан кийин ошол эле баягы сиздер көрүп жүргөн Октай Кайнаржа деген түрк актёру, Митхун Чакраборти, Стивен Сигалдар менен жүрдүк да. Анан кийин ошол жерде Керим Турапов ырдады. Ошончо 700 мест алуу демеден, мисалы эч кимге турган жок да, Филипп Киркоров ырдады ал жерде, неме Селин Дион эме кылды, ал жактан келген эме как чет өлкөдөн. Бирок Керим Турапов ырдаганда зал барды колчап. Мен ошол үчүн кыргыз экениме сыймыктандым ошол жерде. Ошол жерде сыймыктандым. Кыргыз экенибизге сыймыктанып программабызды жыйынтыктайлы. Асыраны сонун маек куруп бердиңиз. Байгыл айрым инсандарга мотивация болдуңуз, мотиватор болдуңуз. Сизди көрүп азыр телевизордон көрүп отурган инсандар отурбаш керек экен, аракет кылыш керек экен. Аракет кылсак гана Кудайым берет турбайбы деген өздөрүнө баягы ишеним күчтү алып алды деген ойдомун. Ишиңизге ийгилик каалайм Асыран. Эч тынбаңыз, отурбаңыз. Анткени сиздей мыкты активист инсандар бизге керек. Биздин өлкөнү өнүктүрүүгө сөзсүз түрдө салымыңызды кошуңуз. Чарчабаңыз, күчтөнүңүз. Буюрса дагы сиз менен мындан дагы чоң ийгиликтерди жаратканда дал ушинтип Акбуранын жээгинде, Токтогул эс алуу багында бир маектешип отурабыз деген үмүттөмүн. Аман болуңуз. Рахмат, бар болуңуздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Асыранкул Жээнкулов жөнүндө дагы кенен маалымат билип алдык. Сиздер менен дагы бир абройлуу инсан менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.